Саламатсыздарбы урматтуу Улай ТВ көрүүчүлөрү. Бүгүн өзүңүздөр көргөндөй бизде интервью. Ал эми бизде конок болсо, баарыңыздар билген, азыркы учурда аябай популярдуу болуп жаткан ЖЗ тасмасындагы главный ролдогу биздин актерубуз, КВНщик десек болот, Бекжан Байышев мырза келип отурат. Кандайсыз, кандай келип алдыңыз? Жакшы. Маанайыңыз жакшыбы? Маанай сонун, Кудайга шүгүр. Эң эле биринчи суроом мындай болсун, бүгүн эмне менен алек болдуңуз кечке чейин? Бүгүн кечке чейинби? Бүгүн биз кечинде кечип жатканбыз. Ачыгын айтышкек да турабы? Ачыгын айтып. Ачыгын айтты болбоду. Түшкө чейин уктадым. Анан түштөн кийин Рысбек агабыз айткан болчу, ошону эстеп, анан сиз жазганыңызды эстеп, анан жуунуп, таранып, дос балама чалып, интервьюга келдим. Биринчи эле эмне ушул болуп атат. Жакшы. Негизи жана кээ бир адамдар бар да, бир убакытка так болбогончу. Негизи жашоодо сиз дайыма эле ушундай жоопкерчиликтүү убакытка таксызбы? Өтө да. Кечип келген убактар болгонбу? Жок, эми эгер бир адамга айткан болсом, ушундай аракет кылам да. Так болгонго аракет кылам. Түшүнүктүү. Анда азыр эми кино жөнүндө сүйлөшөлү. Негизи ЖЗ тасмасы жакында эле чыкты да. Аябай соц тармактарда актуалдуу болуп жатат, элдин баары көрүп атат дегендей. Анан бул киного сиз кандай тартылып калдыңыз? Бул кинодон өзүңүзгө эмне ала алдыңыз? Ошол кино жааты боюнча кантип качып калдыңыз дегенде ошол боюнча айтып кетсеңиз. Киногобу? Негизи мен киного өзүм кызыгып жүргөнүмө 9 жыл болду да. Анан бул менин кыялым болчу. Кенеде кезден бери ушундай кинодо ойносом, жаңы жүз болуп чыксам деп. Анан буга себепчи болгон КВН болду. Көңүллүү жигиттерди ойноп жүрүп, анан Азамат деген ага менен таанышып, ага мен ойногонду жагып, анан өзү ушундай сунуш кылып, ушундай ЖЗ деген кино тартып атабыз, сени көрүп атабыз, ойноп бересиңби деп. А мен дароо эле макул болдум. Анткени бул мечтам болчу, кыялым болчу. Хорошо деп сценарийин окуп, сценарийине жазышканга аракет кылып, ошо Мирлан Өмүралиев деген да сценарист байке бар. Ошол дагы жардам кылып, анан ушул ЖЗ деген киного келип калдым. Билишим боюнча бул сиздин биринчи киноңуз, э? Биринчи дебют. Канча убакыт тарттыңыздар, анан кандай кыйынчылыктар болду? Биринчи жолу дебюттук тасмаңыз болсочу. 26-27 күн тарттык. Кыйынчылык деле болгон жок, анткени өзүм аябай кызыкчумун да. Анан бир кыйынчылык болду. Баягы кыз болуп ойногондо ошол аябай кыйынчылык болду. Бирок анткени жарым саат грим коет экен. Кайра чечинип, тигини кийип, кыздарды ошондо түшүндүңүзбү? Конечно. Жасанып, кайра арчынып, тазалап. Апамды да ошондо түшүндүм да. Жакшы. Ошо жасагандан кийин апаңызга окшоп калган болсоңуз керек, э? Кыздын образын жаратканда. Негизи кайсы жактан болосуз? Кайсыл жакта өсүп ойдуңуз эле? Айылда эле окугансызбы? Өзүм Талас областынын Кара Бура районунун Чолпонбай айылында болом. Ошол жакта окугам. Мен 11-классты бүткөнгө чейин шаарга келген эмесмин. Ошо айылда эле чиста карапайымский эле фасоле эгип, ошо айылда эле чоңойгом. Айылда негизи ошол убакта эле мисалы азыр биринчи эле КВНден баштаган экенсиз да? КВНден эле башталганбы бул чыгармачылыкка жол? Же эмнеден башталган? Эмне болуп КВНге качып калгансыз? Мектеп учурда эле мектепте качып жүргөнсүзбү же окууну бүткөндө? Ошол боюнча да айтсаңыз. КВН негизи бул ошол кино кыялым 6-класстан башталган. Ошол кезде тамашо аябай кызуу болуп турган убак болчу да. Анан 6-класстан баштап мектепте класстар арасында тамаша болчу. Ошого ойночумун. Андан кийин класстар арасынан кийин ушундай районго чыксам дечүмүн. Районго чыктып, ошентип анан бир гана ушул шаарга келгенге бизде спонсор жок болуп калган. Анан ошол 7-8 класстардан баштап ушул киного кызыгып, тамаша ойноп, КВН ойноп, мектепте аябай активный болчумун. Анан могул нерсе дагы болгон да, менде мисалы 7-класста мугалимдер жастырган да. Силер чоңойгондо ким болосуңар деп. Классташтар 7-класста мисалы бирөө милиция болом, бирөө мындай доктор болом деп жазса, мен 7-класста ушундай актер болом деп жазган экем. 11-классты бүтүп атканда ошону мугалимдер окуткан да. 11-класста да жастырган. Ким болосуңар депчи. Эки балаңкы туура чыккан. Ошо мен 7-класста жазган менен 11-класста жазган окшош чыккан да. Демек бир эле максатты көздөп бир эле максат. Тиги 7-класста жазып, кайра 11-класста жазган көптөр уже алмашып кеткен да. Мен кайра мындай болом депчи. Мен ошо 7-класста эмне жазсам, 11-класста да анкетага ошону жазып, анан окууну бүтүп, Бибисара Бешналиев атындагы искусство университетине тапшырып, ал жакта 5 жыл окуп, анан итоги ушул кино. Окууну бүттүңүз, азыркы учурда только чыгармачылык жаатында жүрөсүз, э? КВНде эң биринчи КВН кандай аталган? Көргөнүм боюнча Жайдарман деп чыккан, э? Же андан мурун башка ат менен да чыккансыздарбы, команда болуп чыкканда?
Мен тамашоо да ойноп, ошо тамашоодон эле көрүп, и 11-сезондо тамашоодо ойноп калганбыз. Андан кийин Эрмек Нурбаев агабыз Америкага кеткенден кийин 3 жыл пауза болгон. Эч кандай КВН, тамашоо эч нерсе болгон эмес. Андан кийин Көңүлдүү жигиттер деген долбоор ачылган. Ошол жакта 1 жылдай ойноп, анан Жайдарманга барып, азыр Эгемен клуб деген Руслан Акмый жаңы. Ошондо КВН азыр деле КВНдесиз да? Ооба. Канча жыл болуп калды ошо КВН жаатында көбүрөөк жүргөнүңүзгө? 12 жыл болду. 12 жыл болду. Эми мектеп кездегиден бери эсептегенде 12 жыл болду. Жакшы, анан дагы жигитке 70 өнөр азып калат деп коет эмеспи? Ошол сыяктуу сиздин дагы бир гана КВН жаатында эмес, актер дагы болуп киного катыштыңыз. Ар кандай жанагылар, аккордеон мисалы ошолорду ойнойт экенсиз, Бул гана эмес, клиптерге дагы тартылат экенсиз. Дагы кандай өзүңүздүн өнөрлөрүңүз бар? Өнөрүбү? Ырдай тактагы экенсиз. Ырдай, мен аябай укмуш ырдайм, бирок аракет кылам. Азыр 1-2 ырдап дагы. Жок. Чогуу бир ырдайбыз. Ырдап аракет кылам. Дагы кандай өнөрлөрүм бар? Мисалы азыр мен айткан ошол эле аккордеонду кантип үйрөнүп калдыңыз же? Эми аны университетте эле дагы. Университетте жатаканада жашаш үчүн 5 жыл ошол жерде дос балдардын карап, көрүп, үйрөнүп, аракет кылып үйрөнүп алгам. Түшүнүктүү. Анан жана максаттарды айтып кетпедиңизби? Негизи кичинекей кезибизде биз көпчүлүгүбүз эле ар кандай максаттарды коебуз да. Ушундай болсом экен, мындай болсом экен деп. Ошолордун канча пайызы азыркы учурга чейин орундалды деп? Балалык кезде кыялдар. Мондай экен да, мен негизи акырындап койгом да. Резко киного ойносом экен деп эч убакта койгон эмесмин да. Киного резко ойноп кетсем экен деп. Биринчи окууга тапшырганда клиптин кичинекей жерин болсо дагы ойносом экен дечүмүн да. Анан ошентип аракет кылып клиптин кичинекей жерин ойнодум, анан главный болуп ойнодум. И анан кийин ушу кинолорго чыксам экен деп, азыр кинолорго бир киного ойнодум. Эми мен кыялданып жүргөндөрдүн эми 10% орундалды. Бирок бир гана ушул чыгармачылык жаатында, чыгармачылык. Жакшы. Анан азыр ЖЗ тасмасына тартылдыңыз, элге таанылдыңыз десек болот. Мындан сырткары алдыда дагы кандай кинолор болуп атат, кандай пландар болуп атат? Азыр ошо 2 кино сунуш түшүп атат. Кудай буйрса чыккандан кийин дагы айтам, азыр алдын ала айтып мактанып алып, эртең ошол нерсеге жеткире албай калгандан корком. Кудай буйрса 2 киного азыр сунуш түшкөн. Анан негизи эле могу кинолордо көбүнчө сиз юмор тарабын аябай шамдуу болуп, шустрый болуп аткарат экенсиз да. Негизи жашоодо деле ошондойсузбу? Ооба. Же жашоодо скромный, серьезныйсызбы? Жок, эми анчалык серьезный эмесмин, жашоодо деле ошондой эле. Аракет кылам ошондой эле болгонго. Ооба. Негизи эле ошол чыгармачылыкта кимди баалайсыз? Мисалы актерлордон 9 жылдан бери өзүңүз айтып кетипсиз, Мен актер болгум келет депчи. Мен момундай болгон да. Азыр чыгармачылыкта агалардан ачык эле айтканда мен окууну бүткөндөн кийин театрга киргем. Театрга кирип, анан айлык аз болуп калган да. Анан не кылам болуп айылга кеткен болчумун. Айылда фасол карап эле кадимкидей эле. Анан дальше не кылам, окудум 5 жыл. Болуп анан Поляны сугарып келип, фасолдучу. Үйгө келип, анан YouTube'ду ачып жатканда Эмиль Эсеналиев агабыздын подкаст чыгып калган, Назир Айтбекова мененчи. Мен ошондо аябай дем алгам өзүмө. Анткени Эмиль Эсеналиев агабыз 25 жашында 1,5 миллион акчага карыз болуп, кино тартып, ошентип өскөн экен да. А мен эч кандай карызым жок деп, неге мен кыла албайм деп, анан үйдөргө түшүндүрүп, дагы бир мүмкүнчүлүк бериңиздер, мен аракет кылайын деп, кайра шаарга келип, ушул чыгармачылыкка болгон күчүмдү салгам да. Демек учурда үйдөгүлөр сизди колдойт. Колдойт, азыркы учурда колдойт. Ошо Эмиль Эсеналиев агабыздын ошол берген интервьюсунан аябай өзүмө сабак алгам. Сиз 9 жыл актерлукка аябай аракеттенипсиз да. 9 жыл эми эмне деген жыл, канча убакыт, канча эмгек дегендей. Анан кандай болду ошол убакыттар сизге? 9 жылбы? 9 жыл ошо аябай көөлөрүн аз болсо, көөлөрүн мен үчүн аябай эле көп жыл болду да. Ошол 9 жыл чыдадыңызбы? Ооба. Анткени ошем кыялыма, максатыма карап, өзүм ушул нерсени тандагандан кийин мен эч кимди кыйнаган эмес да. Өзүм эле аракет кылып, күтүп, итоги жакшы болду. Бирок ошо 9 жыл мисалы аябай кыйынчылык болду, ач болдум, ток болдум.
эч ким ишенбей калган күндөр болду. Ошондо тек ата энем ишенип турду. Балам болот, сабырдын түбү сары алтын, Кудай буйруса болот деп ошо ата энем, тек ата энем, мен өзүм ишенбей уже Москвага кетем, болбойт окшойт деген кезде ошо ата энем ишенди. Анан дагы бир нерсени айтышым керек. Элзар Тиленбаев деген ырча агабыз бар. Ошол агам дагы аябай мага ишенип, Бекжан болот деп ошол агам дагы аябай Демек ишенип. эң негизгиси сизди ата энеңиз колдоо, Ата энем устатыңыз ата энеңиз. Жакшы. Анан Эмиль Эсеналиев деп да айтып кеттиңиз, ал ошо 25 жашында 1,5 миллионго банкрот болгон да. Анан сиз азыр канча жаштасыз? 25. 25 жаштасыз. Бирок карызыңыз жок. Карызымбы? Карызым эми анчалык эмес, бирок бар карызым меники деле. Анчалык эмес. Негизи канча бир туугансыз? 3 бир тууганмын. Эң улуусу. Улуусу, сулуусу. Жана айтып коет го, агасы эң улуусу бул караңгыда көтөргөн шамчырак сыяктуу депчи, жарык берген шамчырак сыяктуу. Ошол сыяктуу мисалы сиздин деле бир туугандарыңыз сизге окшоп келе жатабы же алар ар тармактабы? Ар тармактан анткени эки отен кыз, эки карындашым бар. Бирөө азыр мед колледжде окуйт, а бирөөсү мектепте окуйт. Ата энеңиз тууралуу айта кетсеңиз. Ата энем айылда, апам үйдө, атам ошо фасолдор менен Каласта ошондо, дыйканчылык менен аракеттенет. Жакшы. Негизи эле азыр мисалы бир гана чыгармачылык менен жаат менен кетип атыпсыз да. Бирок кээ бир актерлор мисалы эки тараптагы алып кетет да, бир гана ошол жаат менен дагы кете албайсың да. Кошумча кандай жактар болуп атат? Мындан башка дагы эмнелерге кызыгасыз? Эми бир эле мен актер эле болом деп да кетпейсиз да. Ооба. Башка кандай движениялар болуп атат, ошону айтсаңыз. Движение ошо клиптерге сценарий жазып, аракет не кылам, акча табам. И тойлорго чыгам. Ошол экөө азырынча. Тамада болуп чыгасызбы ошондо тойлорго? Үй тойлорго. Пока быйыл ресторандарга чыгам деп шел койгом. Жакшы. Анан жана айтып кетпедиңизби ырдайм деп, Бир-эки ырдап берип койбойсузбу көрүүчүлөргө? Бир-эки ырбы? Ооба. Өзүңүз каалаган, көңүлүңүзгө жаккан бир ырдан. Колдоп, коштоп турабыз. Ырдап берейин анда. Азыр ырдасам да. 172. Өтсө да жылдар арадан өзүңдү эңсеп сагынам, өзгөрүп мезгил турса да, өзгөрбөйт сүйүм садагам, ай гүлүм, ай гүлүм, алгачкы менин туң сүйүм, актан да жойчу деп коюп, адашып кайда жүрөсүң, ай гүлүм, ай гүлүм, алгачкы менин туң сүйүм, актан да койчу деп коюп, адашып кайда жүрөсүң. Ырдаганда дагы бирөө тобу актерлукту алып кетет экенсиз. Негизи эле бул убакка чейин сиз кайсыл жактарга барып келдиңизби? Саякаттоого кызыгасызбы? Саякаттоого кызыгам, бирок бир эле саякаттап Казакстанга эле чыктык окшойт. Анда да Жайдарманга. Анда дагы КВН менен чыктыңыздар, Ошондо эмне болуп барып калдыңыздар ал жакта? Кандай орундарга ээ болдуңуздар? Ал жакка Жайдарманга негизи бияктан эки команда биригип кеткенбиз. Курама болуп. Лидер Талас деген команда. Анан спонсор чыкпай, анан өзүбүздүн агалар Сапар Сайназаров, Айбек Бектемиров, ушул агаларыбыз колдоп, Кадыр Жарматов барып бир оюн ойноп келгенбиз. Алматы лигасына өткөнбүз. Айда команда көп экен да, 400 команда. Анан Алматы лигасына өтүп, адан кийин спонсор жок, эч кимден колдоо жок. Бара алган жокпуз. Вот ошондой болду. Дагы алдыда кайсыл жактарда болот ушундай жарыштар же чет өлкөгө чыгуу боюнча? Негизи чет өлкөгө ошо Жайдарманга, Орус КВНге чыккыбыз келет, бирок убакыты келе элекпи же ушундай спонсор жоктугунанбы чыга албай атабыз. Эми кези келип өзүбүз бутка тургандан кийин
чыгабыз деген оюбуз бар. Азыр бутка турганда дегенде деле 25-ке чыгып калыпсыз, убакыттын өткөнү, анан үйлөнөйүн деген пландар болуп атабы же азыр планда такыр эле жокпу? Жок. Азыр мен биринчи очереден ушунча Карьера. кыялдам келип, анан эми Кудай буйрса деп атканда кайра үйлөнүп алгандан кийин эми ал менен жашап, аны багыш керек. Кандай болуп калат деп азырынча карьера эле. Азыр жебушкаңыз да жашашат. Түшүнүктүү. Анан сиз только мындай комедия жаатында тартылып келесиз да. Мисалы башка актерлор деле ошол жаатта бир тарап менен деле кетип, бирок кийин ошол жанрдан деле тажап башка жакта алып кеткендер бар да. Ошол эле Эмилия Сеналиевди айтсак болот, аябай комедия жанрында көп тартылып келип, бирок акырында Бейшинен таманасында киносуна тартылды. Ошол сыяктуу балким сизде деле бир ошондой учурлар болуп калат деп ойлойсузбу? Же только ошол жаатта? Жок, бул любой тамашанын балдарында, байкелерибизде болсо керек. Лично менде комедия эмес, эми кези келгенде драма, либо сүйүүнү да ойногум келет. Либо бандит сыяктуу башка да жанрда ойногум келет. Кези келгенде. Анда бир убакыт сааты чыгат, Кудай буйрса аракет кыла берсек. Келгенде анан ал жанрда ойноп көрөм. Бир гана ушул актер болуп гана кетпестен, мисалы режиссер болуп же өзүңүз бир кино жаратайын деген оюңуз барбы? Ооба. Мисалы азыр тамашанын балдары деле туруптур да болгон жок да. Ал тамаша мектеп болду да. Ал ошол мектептен тарбиялап өсүп сахнада кандай жүрүш керек, микрофондо кандай шутка чыгыш керек, мисалы белден өйдө чыгыш керекпи, полный ошол үйрөттү да мектеп бул. Анан кези келет буюрса жаңы поколение чыгат. Жаңы доор чыгат да. Мен тök бирөө актер болуп эмес, мен да өзүм кино тартып, мен да өзүм продакшн ачып, мен өзүм эмес, командам бар талас. Ошол менен биргеликте өзүбүз кино тартып, өзүбүз аракеттенип, биз да чыгабыз. Кези келет, аз калды. Замир байке айтып, Замир байке себепчи болуп тартылгам. Канча клипке тартылдыңыз ушул убакка чейин? Жалпы 15 клипке тартылгам. Анда бизде дагы бир долбоор бар, түркүн суроолор деген. Ошолорду берип кетейин, кыскача жооп берип кетсеңиз болот. Сиздин жашооңуз тасма болсо кандай жанрда болмок? Комедия. Комедия. Только комедия. Только комедия. Башка жаатты карабайсызбы? Жашоодо андай деле драма же ушундай болгон эмес, эми комедия эле болсо керек. Экинчи, эмнени кайра жасап көрсөм деп ойлойсуз? Эмнени кайра жасап? Эмнени кайра жасап көрсөм деп ойлойсуз? Мисалы, мурун кылгансыз, бирок ошону кайра кылсам жакшы болмок дегендейчи. Кинону эле? Кинону эле адам экенсиз да анда, Азырынча ошондой болду. Өмүр бою бир гана тамак жеш керек болсо эмнени тандайт элеңиз? Плов. Өзү таластык, анан плов тандайт экен. Плов. Бала кезде эмнеге актер же ырчы болгуңуз келчү? Кичинекей кезиңизде эмнеден улам пайда болуп калган ошол нерсе? Ошо тамаша көрүп, жок кинодо эмес, тамаша көрүп, телевизордон көрүп. Телевизордон көрүп эле анан. Ошол кезде да жанагыда түрткү берген. Жашоо сүртүндөр деген кино бар эле го. Рифаттын ойногонун көрүп, анан ошодо аябай түрткү берген. Ошондой роль жаратсаңыз келе жарашат го дейм. Акча, атак даңк же тынч жашоо кайсысын тандайт элеңиз? Мисалы, көпчүлүк популярдуу болгон адамдар Инстаграмда наоборот жана тишина любит счастье любит тишину дейт го. Ошол сыяктуу чыгарбайт да Инстаграмгачы. А кээ бирлер чыгарган жакшы көрөт. А сиз үчүн кандай? Көбүрөөк публикага иштеген жагабы же мындай тынч болгон жагы? Тынч эле. Тынч, Сиздин жашооңузда кино тартылса аталыш кандай болмок? Мен жөнүндө тартылсабы? Негизи эле жашооңузда өзүңүз кино тартасызбы же? Биринчи атаман болмок. Биринчи атаман. Жакшы. Өзүңүздү 3 сөз менен сүрөттөп көрүңүз. 3 сөз мененби? Жөнөкөй. Жөнөкөй да? Ушундай эле сыяктуу? Ооба. Жөнөкөй. Юморист. Аракетчил. Анан жоопкерчиликтүү, Жоопкерчилик. Түгү аракет кылам. Аябай. Мектептеги эң күлкүлүү эсиңизде калган учур, балалык кездеги эсиңизде калган учурлардан айтып кетсеңиз кенен. Мектепте кандай учурлар болду эле? Силерге күлкүмүштүү билбейм, бирок көп эле болгон мектепте. Не болгон? Мектепте кандай окуялар болгон эле?
Биз домашний менен кирип калдыңарбы мектепте силер? Бир жылдары ошондой болгон. Домашний кирип келиппи? Жок, мектепке макас коюп коет. Анан ошо менен киресиңер да. Үгүт кийим чеч ошондой 2015-2016 ошондой болгон да. Анан ошондо, короче, кыздардын домашнийлерине биз андай эмне коюп, гүлдөрдүн саят го, эмне деп койчу эле, тоголок. Губкабы же? Губка. Ошондойлорду коюп, кыздардын бутун канатып, директорга кирип, ошондон директордон аябай тил угуп, анан эмнеден директордон өч алабыз деп, анан кайра ошол директорга Б класстын, параллель класстын балдары айтып койгон да. Тиги А класстын балдары ушундай кылат экен деп. Анан Б класстын балдарына алыбыз жетпечи. Алар көп болчу да. Анан эмне кылабыз деп барып домашнийлерине. Ошол кезде мындай домашнийлерине сийип койгонбуз. Ушинтип алып эмне кылабыз депчи. Ал кийин ошол нерсе линейкага айтылып, А класстын балдары ушундай кылды деп. Ошол кез аябай ошол мага мезгил экен эле. Ошол кез аябай мага Эсте калган учурлар. Негизи ушундай интервьюга чакырып сиздер менен эле тартыш кыйынга турат да. Кечирип келип, же болбосо дагы бир проблемалар чыгып техникалыкчы. Анан негизи команда менен иштөөдө кандай болот сиздерде? Эми киного ошончо адам катышасыздар дегендей, ар кайсы жактарга барасыздар, бир Бишкекте гана эмес, региондорго чыгасыздар, Команда менен иштегенде, мисалы, команданын баардыгынын көзүндө ото бар. Баардыгы тең азыр кылабыз, давай монтебиз, давай тартабыз деген балдар. Бизде андай деле монтип кечигип келип же бири-бирибизди көрө албай, монтип ызычы болбойбуз. Бири-бирибизди угабыз. Үчөөбүз командада. Үчөөнтен өзүнүн орду билет. Бирөө тамаша жазат, бирөө сценарийин жазат, бирөө башкасын кылат. Мен мисалы могу жездеги ойношума команданын да себеби бар. Анткени команда менен кызганган жок. Эмнеге биз чогуу баштадык эле. Колдоп турушту демек, Сен кетип калдың, бизди тыштап деген нерсе болгон жок. Анткени алар мени колдоп турду. Коргоп турду жаман сөздөрдөн. Анан айтып атты, сен биринчи кетсең, Кудай буйрса бизди тартасың колубуздан. Чогуу баштайбыз депчи. Команда менен бизде андай чогулуп же кеч болуп, андай проблема бизде жок. Жакшы. Анан бул жашоодо ар бир адамдын өзүнүн устаты же болбосо наставниги болот да. Сиздин устатыңыз ким? Ушул деңгээлге жеткирген, ушундай колдоп келген? Ушул устатыңыз боюнча дагы кененирээк айтып берсеңиз. Мен негизи устатым Дайыма сиз совет алып турган адам, ата-энеңизден башка сырткары. Ушул чыгармачылыкта сизди алдыга түрткөн, жылдырган. Устатым ошо Элзар Тиленбаев деген айттым го, агам. Ошол ага аябай мага көп жардам кылды, көп мотивация берди, көп жакка сүйрөдү. Анан азыркы учурда Азамат Усенов деген агам бар. Ошол агам аябай сүйрөп атат. Кийинки кинодо давай момундай ойно, кийинки кинодо давай момундай кыл деп ушул эки адам азыркы учурда устаттарым. Түшүнүктүү. Анан биринчи эле Элзар Тиленбаев менен таанышкан экенсиз. Кантип таанышып калгансыздар? Кантип көрүшүп калгансыздар? Негизи бирөөгө бирөө себепчи болот го. 2021 Элзар Айшер Анарбек уулу деген актер бала бар. Ошол чалып, короче, үйгө өчүрүш керек болуп атат. Келип жардам бер деди. Макул деп мен Апшиштада жашачумун, жатаканада. Барсак Элзар агабыз бар экен, Тиленбаев. Ошол жерден таанышып, арде да жөн жүрбөй, гүлдүрүп, ушинтип столдор көтөргөндө да гүлдүрүп ушинтип жүргөндө Элзар Тиленбаев ага номерим алып, Инстаграмдан бири-бирибизди көрүп, анан ошол жылы эле Элзар Тиленбаев агабыздын клибинде ойногом. Биринчи клип ошол болуп, адан кийин уже Раматылык Бекжан Темирхан агабыздын клиптерине ошо Элзар Тиленбаев ага өзү сценарий жазат го. Сценарий жазып атканда дароо комедия болуп атса, мени элестетип жазып, сен чыгасың буйрса деп ошол ага жардам берген. Аябай чынында эле жакшы жардам көрсөткөн экен. Анан Элзар мырза үйлөнгөн негизи. Сиз өкүл ата кылайын деген ойлор барбы кийин үйлөнгөнүңүздө? Ооба. Башка да варианттар барбы? Кези келсе буйрса. Азыр эми баардыгын айтып алып барам. Болбой калыптыр эле. Турмуш жолун айтып кеттик, Негизи өзүңүзгө кандай кыздар жагат? Негизи жубайыңыз кандай болушун каалайсыз? Эми жубайыңыз баары өмүр бою сиз менен болот да. Ошол себептен ал кандай болуш керек?
негизи биринчи очередь ата энемди сыйлаган болсо дейм. Анткени мен көп адамдарды көргөм да, мисалы үйүнө достору келсе же мындай жакындары келсе, ошо аялынын айынан ызычы болуп достору менен катташпай калгандарчы. Мен ар дайым суранат элем, кыялданам өзүм дагы. Ата энем сыйлап турса, бир туугандарым сыйлап турса, жокту баардай кабыл алып турган кыз болсо, мисалы сен сага жөрөк боло турган кыз болсочу. Ар кандай болот да. Кеч келесиң, түн келесиң, ошол кезде дагы сени кордоо эмес, коргоп турган кыз болсо деп, ыйманы менен болсо деп ойлойм. Ошо эми ар дайым колдогон, жамда болгон. Азыр ушул убакка чейин мындай көзгө жаккан, мындай көңүлгө жаккан кыз жокпу? Ушул убакка чейинби? Же азыр деле сөзсүз ар бир адамда болот да. Болгон эми ушул убакка чейин. Ал эмне? Азырынча ошондо только карьера деп келе жатасыз. Жок, болгон. Сон болгон. Азыр. Азыр карьера. Сон болгон болсо кандай болгон ошону айта Турмушка чыгып кеткен да. Турмушка Канча чыгып. убакыт сүйлөштүңүздөр эле? 3 жыл. Кайсы убакыттарда? 2021ден 23гө чейин. Жок, 2020дан 23гө чейин сүйлөшкөнбүз. Аябай дышы болгон. Душка кирип муздак сууну агызып түшкөм. Чынында жашоодо мисалы кыз жигит сүйлөшүп келет да көп убакыт элечи. Бирок көп угуп калам да ошо жигиттерденчи. Таксиге чыкканда деле байкелерден угуп калам да ошол сөздү. Ушинтип девушкам менен сүйлөшүп жүрүп, мени таштап кеткен, 3 жыл, 4 жыл сүйлөштүк, анан башкага турмушка чыгып кеткен депчи. Ошол эмне себептен болот деп ойлойсуз? Же өзүңүздөр туура эмес мамиле кылганданбы? Же негизи эле кыздар ошондой болобу? Сиздин оюңуз кандай? Мисалы көпчүлүгү айтат да ошол нерсеничи. Мен кыздын тандоосу деп ойлойм мен. Кыз ошол нерсени кааласа, ошол нерсени кылды да. Мен өзүмдү деле аябай күнөөлүү сезип, же менен кетти, мен мынтип койсом болмок экен, мен тигинтип койсом болмок. Ал кыздын өзүнүн тандоосу, өзүнүн каалоосу. Демек кыз ошондой каалады, ошондой кылды. Ошондой эле. Жакшы. Анан азыр деген мисалы жаш болуп деле турмуш куруп, андан кийин деле ызуучулар болгон убактар аябай толтура болуп жатат да. Ооба. Алар эмне себептен болуп атат деп ойлойсуз? Кыргызстанда айрыкча ошол көп болуп атат да, мисалы зордук зомбулук көп болуп атат. Мисалы мондай да, мен ушинтип ойлойм да. Сүйлөшүп аткан кызды өзүңүн карындашыңдай көрүш керек да. Мисалы сен карындашыңа сен кандай мамиле кылса, бирөө ошон сүйлөшүп аткан кызыңды карындашыңдай, ал карындаш сүйлөшүп кыз мисалы ошо сүйлөшүп аткан баланы агазындай көрүш керек. Мисалы сен деле агаңа жакшы кыз туш келсе экен дейсиң да. Жакшы келин болсо экен, апамдарды сыйлаган болсо экен деп. Ошондо результат жакшы болот да. Эгер бала кызды мен карындашыма ушинтип атса эмне кылат элем? Карындашымды бирөө ушинтип атса эмне кылат элем деген нерсени коюш керек. Ошондо эки тараптан ошондой койсо, жакшы нерсе, жакшы результат болот деп ойлойм. Мен мисалы сүйлөшүп аткан кызымды ошо кийин да, мен өзүм карындашымды коем. Карындашыма жигит ушундай кылса, мен эмне кылат элем депчи. Ушинтип карап турмак белем. Эгер кыз дагы сүйлөшүп атканда ошол агазын коюш керек, же инизин коюш керек. Любой кыз мисалы агазын же инизин жаман бирөө менен сүйлөшүшүн каалабайт. Жакшы бир кыз менен сүйлөшсө экен, жакшы келин болсо экен, үйүбүзгө дейт да. Ошондой нерсени кылыш керекпи деп ойлойм да. Анан дагы бири-бирин түшүнүш керек, э? Бири-бирин түшүнүш керек, жокту жоктой кабыл алыш керек, барды бардай кабыл алыш керек. Алла Таала берет да. Кыйнап, сынап турда берет. Анан жана бир инстаграмыңыздан да көрүп калдым. Ушундай 9 жыл ичинде аябай бир катуу кыйынчылык болду депчи. Ошо эң бир оор сизге ушундай жүрөгүңүзгө тийген учурду айтсаңыз. 9 жылда мисалычы, азыр мондай болуп атат да, азыр гастролдоп, Караколдо, Жалал Абадта ошентип жүрөм да. Анан өзүмдүн жакын эле айылдаштарым мага монтип жазды да. Сен жыргап эле жүрөсүң, биякта монтип атат депчи. А мен ошолорго ошо айтарым да, ушу убакыттан пайдаланып. Мен 9 жылден жыргап жүргөн жокмун. Мен 9 жыл не бир ый кетти, кээ бир адамдарга сый кетти да, мисалы. Мен 9 жылда ачка болуп, өзүм ишенбей, бирөөдөн карыз калып, бирөөгө чабып, мунун карызын буга алып, ошентип калып, анан комнатага кирип ыйлаган күндөрүм болгон. Кетем болду депчи. Анан алар азыр мындай да, мисалы мен берге келдим.
Стюарт тарттым, мен берде турам. Бул өчөт болду. Өчкөндөн алар наркы жашоону ар жакта экөөбүз эмнени иштешти атканын билбейт да. Анан ошол 9 жылда аябай кыйналдым, мисалы, ыйладым. Өзүм ишенбей калганда ошо ата-энем ишенип турду. 9 жылда эмнени түшүндүңүз? Убакытты түшүндүм окшойт. Жашоодо кандай чоң сабак алдыңыз? Ошо бирөөгө ишенбеш керек экен. Тек ата-энеңе ишениш керек экен. Жашоодо ата-энең гана туруп берерине. Анан аракет кылыш керек экен. Алла Таала по-любому аракет кыла берсең, этеги берет экен. Сизди эмне бактылуу кылат? Мениби? Күндө таңертең эмне болуп туруп каласыз? Бактылуу кылган ошо ата-энем. Ата-энемдин сөзү, көзү, бир туугандарым жанымда. Эч кимге каршы эмесмин. Бардыгы акырындап келди го. Ошо ата-энемдин сөзү бактылуу кылат. Көзү бактылуу кылат. Өмүр деген эмне сиздин түшүнүгүңүздө? Өмүр деген эмне? Өмүр деген деп баштабайсызбы? Өмүр деген жашоо го дейм. Жашоо. Жашоо деген эмне? Аябай кыйнап салып кара дер ага баштады го. Жашоо деген Жашоо сүртүмдөрү кино деп койсузбу? Жашоо деген жашап аткан күнүбүз жашоо. Адамдын жашоосу, э? Ооба. Эң жакын кыялыңыз эмне? Эң Чоң жакын кыялыңыз. эң Кинодон сырткары айтып Эң көрсөңүзчү. чоң кыялымбы? Чоң максаттарыңыз, ар бир адамдын максаттары болот го? Мен эң чоң максатым ата-энемди Меккеге алып барып, анан өзүм ушул жакта турам да. Ушул жактан көбүрөөк ушул жакын да мага шаарчы. Анан эң чоң максатым ата-энемди Меккеге алып барып, анан ушул жакка өзүмдүн жаныма алып келүү. Эң чоң максатым ушул. Бул жакка чогуу жашаган. Эң чоң жашоо. Анткени мен бияктан иштеп, аракет кылып атам да. Анан сценарий жазып атканда же бир нерсе кылып атканда менде ушул нерсе өйкөй берет. Мен эркекмин да, мен кыла берем да депчи. Ата-энем эмне кылып атат болду экен деп. Эгер мен ата-энем менин жанымда болсо, мен курсагымда, көңүлүмдө ток болсо деген кыялым, максатым ушул да. Өзүмдүн жаныма ата-энемди алып келе алсам деген эң бир чоң максатым ошол. Негизи жалаң карындаштарыңыз экен да, эки карындашыңыз, ошол себептен дагы чоң түшүнүктүү. Эгер дүйнөдө бир нерсени өзгөртө алсаңыз, эмнени өзгөртмөкчүсүз? Дүйнөдөгү? Дүйнөдө же Кыргызстанда же бир чоң болуп калдыңыз дейли. Респект деген агам бар. Ошон не кылмакмын? Ошон аябай өзгөртмөк. Көтөрүп салмаксыз. Көтөрүп салмакмын. Кичиктерин көбөйтүп. Ошол агамды аябай көтөрмөкмүн да. Бир күнү сизге мындай супер күч берилсе, эмне кылмаксыз? Респект агама бербекмин. Эмне кылмаксыз жана мисалы суудан алтын балык кармап алсаң, эмне желанияларыңды айтасың деген сыяктуу эле сизге да бир күч берилсе, любойун мындай кылып сала турган болсо, эмне кылмак элеңиз? Андай мүмкүнчүлүк берилсе, күч берилсе, ошол Таласта 20 гектар фасоль бар да азыр, кайнап атканчы. Ошону барып өзүмдүн угуна салмакмын. Азыркы учурда мисалы сизге окшогон жаштар аябай эле көпчүлүк келе жатат, актёрство жагынан, чыгармачылык жагынан. Анан аларга кандай өзүңүздүн кеңешиңизди берет элеңиз бул жакка карап, чын жүрөктөн айтып койсоңуз? Жаштаргабы? Эми өзүм аябай каары сезип, же андай сезбейм. Бирок өзүм көргөндөрдөн айтканда, окугула демекмин, билим алгыла демекмин. Аракет кылгыла. Ошондо сөзсүз болот. Анан жүрөгүңөрдү уккула. Ал жүрөгүңөр эмнени каалап атат, ошол нерсеге аракет кыла берсеңер, ал нерсенин результаты сөзсүз болот. Болбой атат деп алый бербегиле. Жараткан силерге эмне керек экенин жакшы билет. Аракет кылып изденгиле. Билим алгыла, илим алгыла, күчтөнгүлө. Ичпегиле, чекпегиле, аракет кылгыла. Результаты сөзсүз жакшы болот. Жакшы. Эми болсо сиз актерлордон жаккандарды айта кетсеңиз, биз кийинки чыгарылышта ошол актерлорду чакырабыз. Азыркы актерлордон мен сыйлаган актерлордон анда Дин Мухаммед, Саламат Калыбек уулу, либо Алишер Анарбек уулу. Үчөөнүн бирөөсү сөз келиш керек. Рахмат чоң. Сиздерге дагы чоң рахмат. Алла разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Чакырганыңыздарга рахмат. Көрүшүлөргө ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мондай ысык күндүн ысыгында эмне кылышыңыздарды билбей атсаңыздар,
жездеңиздерди алып жезде киносуна барыңыздар. Салкын да. Салкын, анан жезде киносунан жөн гана барып эмес, машина утузаңыздар да болот. Андыктан аракет кылыңыздар, чамданыңыздар. Чоң рахмат барыңыздарга. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Кийинки чыгарылышта биз 3 актердун бирөөсүн чакырганга аракет кылабыз.